актоо керек деп ойлойм туткундар тууралуу. Бул 17 жашында эң Кыргызстанда, ушу кыргызстандык жоокерлердин эң жаш лагерде каза болгон ушул. Туткун биздин жоокерлер туткундардын сүрөттөрүн такыр көрчү эмеспиз. Жөн гана биз немецтердин гана сүрөттөрүн көрчүбүз туткундагы. Кыскача кылып деле жазып кетирсеңиз болот, атасынын атын жазып кетирсеңиз. Анан сиз уруксат берсеңиз, Польшага жазыш керек болуп атат, Кызыл Крестке. Ошол жер гана аныктап берет да, кайсыл жерде көмүлгөнүн. Мен жаза берейинби? Туткун биздин жоокерлер туткундардын сүрөттөрүн такыр көрчү эмеспиз. Жөн гана биз немецтердин гана сүрөттөрүн көрчүбүз туткундагы. А биздикин бир да жолу көрчү эмеспиз да. Анан жөн эле туткунда болуптур деп эле мындай эле жалпы жонунан түшүнүп калган да биздечи. 2016 жылдан баштап кызыга баштадым. Ушундай туткундан бошотулуп келген киши жөнүндө социалдык тармактардан окуп калдым, Россиядан. Анан өзүм ошо таятамда ушундай болуп келди деп аларга суроо берип, ушундай болуп кызыгып кеткенмин. Эки жоокердин туткундан тирүү кайткан документин издеп жүрүп, анан 10 чакты жоокердикин да таап алганмын. Анан ал жоокерлер ар кайсы лагерлерде болуптур. Украина, Белоруссия, Германия, Польшадагы. Анан ошолордун жанында сөзсүз башкалар да болушу мүмкүн деп, анан ал жердегилерди да изилдей баштадым. Бул 17 жашында эң Кыргызстанда, ушу кыргызстандык жоокерлердин эң жаш лагерде каза болгон ушул жоокер болот, Эгембердиев Тургужан. Бирөө табылганда, аны менен чогуу болгон кыргыз жоокерлери дагы кыргызстандык, алар кошо изилденет. Бул туберкулез оорусунан каза болгон. Бул жерде жазылуу 44-жылы Кировограддан колго түшкөн, Украинадан колго түшкөндө жарадар болгону, туберкулез оорусунан каза болуптур, маген, ашказан оорусунан, немецче жазылып турат. Лагердин лазаретинде каза болуптур. Эмнече үйрөнүп алдыңыз? Ошо үйрөнүүгө туура келди. Медицинский документтерди ошондой эле Германиядан келген архивтерди которуп кайра туугандарына жөнөткөнгө, башка киши туура эмес которуп салат экен, ал бергенде же болбосо таратып жибергенге да болбойт. Ошондуктан немецче маанисин жоготпой аларды которууга туура келет. Мисалы, мындай эң башында барганда чоң тикенек сымды тосуп коюп эле ичине адамдарды киргизип коюшкан экен. Ал жерди кароолго коюп, ал жердеги адамдар жаанын суусун ичип, өздөрү казып алыптыр. Өздөрү казып алган чуңкурларда жашашчу экен. А эгерде жаан чачын көп болгондо ал чуңкурлар басып калып өлгөндөрү да болуптур. Ал жерден чөптөрдү жеп, курт кумурскаларды жеп, ошо көп эскерүүлөр да айтылат да, ошол адамдардын
шишип, ошо ачкалыктан шишип кеткенде адамдардын оройлору бузулуп калат экен депчи, мындай бети башы шишип, ким экени да таанылбай. Ооба келет да. Мен ошо документтерди сканерлеп чыгарып алганмын, туткунда каза болгон. Анан ушул жоокердин туугандары табылабы деп кайрылгам нарында аскердик архивке. Анан алар жооп беришти, биз 60 жылдан кийин ал документтин баарын өрттөп салабыз, бизде жок деди. Ошо андан кийин дагы башка жерлердеги архивтерге кайрылдым, бирок мындай жооп болгон жок. Биз жактагы архивтерди ачылса, Германия ошол чет жердеги архивтер менен биргеликте ошо караганда ошол адамдын башынан басып өткөн жолу бүт чыгат да. Мисалы туткундан бошотулгандан кийин кайсыл жерге айдалганы, кайсыл жумуштарга барганы, эмне жаза алгандыгы тууралуу билсе жакшы болмок да. Ал биз бул болсо мындай, биз туткунга түшкөн күндөн баштап бошотулганга чейин гана тагдырларын билебиз да. Андан кийинкилерин соттолуп кеткендер, жумушка айдалып келгендер кайсыл жерде болгондорун да ал тууралуу биле албайбыз чындыгында. Бир гана бизде ошо Германиядагы Саксонский мемориал деп коет, ошол жерде сайт бар, 1 миллионго жакын киши. Ошол жердеги гана документтер негизинде гана иш алып барып атабыз да азырынча. А биздеги архивтер боюнча жок да. Үй бүлөлүк жумуш, андай нерселерге тоскоол кылбай иштейм. Өзүмчү 1 саат, 1-2 саат ушундай убакыт бөлүп элечи. Балдарым мындай көп нерсени деле мындай бала болуп түшүнбөйт да. Кээде кичинекей кызым сурап калчу, сүрөттөрүн көрүп мындай эме болуп көрүп калганда, ушул кишилерге сиздин бооруңуз ооруйбу деп. Анан ооба боорум ооруган үчүн чыгарам да деп ошол кызыма ушинтип калчумун. Маалымат чогултуу үчүн Кызыл Крест, Германиянын архивтерине кат жазам, электрондук почта аркылуу. Ошондой эле Россияга кайрылабыз, туугандары менен же өзүм кайрылам. Бул кезге чейин 2000ге жакын кишинин документтери бар. Аларды иргеп, ошо эме кылып жүрөм. Архив боюнча ошондой эле туугандарын таап, алардан да оозикке тарых чогултуп жүрөм. Мы пробуем, смотрим, осмысляем и пытаемся понять, что для нас художественное исследование. Şimdi ушул 2020-жылы эсимде командасына кошулуп, анан ошолор аркылуу дагы кандай изилдөөнүн түрлөрүн окуп, изилдеп жатам. Мындан ары дагы ошо жеке тарыхтарды чогултсам дейм. Мен публикация кылып 2020-жылы чыгарганда ошол Маутхазен лагери Австриядагы ошол жерде жанында жашаган Капар Намазалиев аттуу киши кайрылган. Биз ушул жерде жашайбыз. Ушул фамилиялар бар турбайбы кыргыздардын деп. Ушу былтыр мемориалдык доска коюшкан. Бирок мындай белги бар да, бирок ушул жерде советтик туткундар өлгөн деп. Анан ошол жерге мисалы кириш үчүн жөн эле киреби, уруксат? Ооба. Ал кирсек бош.
Сизге чоң рахмат. Ошо жерге барып сүрөт тартып сайт үчүн жакшы болду. Ал жерде деле сүрөттөр бар экен, бирок башка бирөөнүн сүрөтүн колдонгонго дагы болбойт экен. Анан сизди автор кылып ошону 1-2ден кое баштадым. Сен дегесин жакшы болмокчу, өзүң көзүңмен көрүп. Буюрса. Кээ бир туугандары да баргысы келип жатат да, анан баргысы келгендерди. Туугандарын ээрчип барып, кандай Ниет кылып атасыз, Актыгүлгүшө чакырып алып көрсөтөлүк бар. Ошо Буюрса. туугандарында мүмкүнчүлүк жок болуп, ошо эме болуп калып атат да, бара албай. Советтер Союзу учурунан бери ушул калыптанып калыптыр. Ошо туткунга түшкөндөр, коркоктор, качып түшкөн, ушундай дезертирлер гана түшкөндө ушундай түшүнүк болуптур. Анан туткунга түшкөндүн баары эле чыккынчы деп эсептелип, ошентип ойлоп жүрүшкөн да көбү. Анан эмне болуп туткунга түшкөнү кийин билинип отурат да, ошо кандай учурда түшкөн баары. Чоң атабыз согушта эрдик көргөзүп каза болгон деп аны сүрөтүн мектепке илишиптир айылына. Кийин ал киши легионер болуп чыкты, Австрияда каза болуптур. Аны укканда аябай таң калып, биз бул кишини ушундай эрдик көрсөттү деп неберелеринен бери айтчубуз да деп, ал кишинин сүрөтүн мектептен алдырып салдык деп айтышканда, ал сүрөтүн тим эле койгула десек, жок, мен эртең эле барып алдырам деп алдырып келдим деди. Азыркы учурдагы да элдин аң сезими дагы өзгөрүлүп калды туткундар тууралуу. Ана негизи актоо керек деп ойлойм. Мисалы, буларда мекен коргоого болсо дагы буларда салым кошкон. Мен ошентип ойлойм да. Мы в СНД изучаем разные аспекты памяти, а это в основном такие закрытые страницы истории, там, репрессии, депортации. И одна из таких историй – это тема военнопленных. Это очень важная тема, потому что очень много людей было пленены, да, во Второй мировой войне. И вот однажды мы вдруг увидим в социальных сетях, кто-то постит документы из концлагерей выходцев из Центральной Азии, из Кыргызстана в частности. И это было последовательно, структурно, очень грамотно. Мы заинтересовались и увидели фамилию Бахтыгуля Акунбаева. Стали ее искать. Мы думали, это, наверное, Академия наук, это, наверное, где-то в Бишкеке. И, в общем, нашли ее координаты. Оказалось, что это Атбаши. И еще не просто Атбаши, да, вот как бы часть северная Кыргызстана, а еще и Акмоюн, да, а в Атбаши есть это село. В общем, мы списались. Оказалось, что это молодая женщина, которая просто искала дедушку. И она настолько увлеклась этой темой, не то что увлеклась, прониклась судьбами этих военнопленных, что она стала изучать это. Это для нее стало своей личной миссией. И она стала это делать настолько грамотно, настолько скрупулезно, что когда мы уже с ней списались, оказалось, что она знает всю инфраструктуру концентрационных лагерей, где были пленные из Центральной Азии, вообще с советского пространства. Плюс у нее феноменальная память. И это вообще так важно, это такой уникальный момент. Она не знает, это даже у нее нет образования там, исторического, любого другого, а значит, у нее в голове нет ограничений. Мен чоң атам дагы согушта туткунга түшкөн да, бирок аны айткандан уялышат. Кадимки эле билесиз да ушундай түшүнүктөр. Мен издесем табамбы? Ооба, табышы мүмкүн. Карап бересизби? Фамилия атын жазыш керек, туулган жылын деле аны жазбай издесе болот. Анткени туулган жылы ар бир документте ар кандай болуп жазылып калган учурлар болот. Центральный архив министерства обороны ошол жерде сакталуу экен. Шкаф 18 ящик, 18 ящик дейт. Бул киши Жумабеков Сагынбай деп жазылыптыр, Деме үчүнчү ушул киши го дейм. Ушул киши Ойтал совет деген ушул. Бул киши кайра фронтко жөнөтүлүптүр. Ошо 46-жылы келген да. Анан экинчи бетин карап көрөлү. Бул барактап көрүш керек да, ошондон ошо бир эле киши, мен ошентип барактап көрөм, бир эле кишини карабайм. Кайра жанындагыларды да кошуп карайм. Жана туткунга түштү деген эмеси? Аны азыр
Карайын. Жумабеков Сагынбай. Ушул эле киши болуш керек деп ойлойм да. Ушул эле киши? Ушул? Кайсы дивизияда болгонун билесизби? Жок, мен билбейм да. Мен согушка барганын билем. Мына бул карасаңыз Сагынбай деп турат. Ошоңо айтайын. Ушу бошотулгандардын тизмеси экен.